şariatты urmattap, aksakaldı sıylaylı, daratına su verip, soğuptu köp jıynaylı, beştin törünü eylep, al düğünöde jırgaylı. Элағарт onun мыктысы, 2 ул 5 кыздын атасы, ардактуу мугалим Талип Исаков 44 жыл география сабагынын мугалими болуп эмгектенген. Ата 1930 жылы Кадамжай районунун Охна айылында жарык дүйнөгө келген. Учурда бактылуу карлыктын дөөлөтүн көрүп жаткан учуру. Жаш курагына карабай китеп окуганды жактырат. Талип ата туулган жерим Кадамжай, Алча дияр ырлар жыйнагынын автору. Аны менен катар Абдыкадыр Орозбеков биринчи жана чыгаан мамлекеттик башчысы китебинде да агайдын эмгеги бар. Жазганы китеп, окуганы газет, şu окуган иши şu. Endi 44 жыл muğanım болуп иштеди. Nanuzam şu oldu. Tapkanuzam şu tölkö şuntup kelip tabızda. Kolu boş olmadı ele oturup жазат. Şu Sancara, şu eskilerden anan onçumça ır жазат. Sancara'nı жазdı, onu çıkan jatat. Azırdan ır jillagı деген kitep жазып атат. Olan бүткөнү kaldı. Агай, сиз мына 44 жыл бою мектепте мугалим болуп иштепсиз, география сабагынын мугалими болупсуз, эл агартуунун отличниги наамындагы алган экенсиз. Анан мугалим болуп иштөөнүн сиз үчүн кандай жыргалчылыгы бар эле? Al vaqtda şu özümüz ona şunda okutuşu bolgondukka байланыштуу birimiz okutkanбыз. Çındığında kollektiv oşonday bolgon. Keçinde erteminen har kim mana gazet jurnallarga çıkan materiallardan taap, жаңы çıkan kiteplerdi okup kim emne жаңылык tapkan bolsa kelip biribiribizге aytıp oşontup iştegenбиз. Агай, анан сиз китеп дагы жазат экенсиз да. Кантип китеп жазып калдыңыз? Эң алгачкы китебиңиз качан жарыкка чыкты? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мектепте келип окутуучу болуп иштей баштаганымдан кийин мендеги ондой жөндөмдүүлүктү байкашып, коллектив мектепте драмхор кружогуна жетекчи кылган. Мына ошондон баштап менин кетирген катачылыгым ошол убакыттагы жазган бүт ырларымды мен сактап коюш эсиме келбептир. Кийин мен китеп жазыш оюмда жок эле ал убакытта. Şol üçün saktалбай kalgan. Keyin mına emi anan onun üstüge bir kapa olgun uçurlarda var edem. Abdükadir Orozbekov'te el düşmanı katarı kılışıp öldürüşkönden keyin bizden bu Orozbekov aylını Oxuna dep atalçı ol meselede bunu sapsemile elini negramtıyga çıkarışkanda. Anan men kança jol oşu krужокко жетекчилик кылып жазган ырларымды газет журналдарга бердим. Бiri чыккан жок да. Ошол үчүн капаланган болсом керек, анан жазбапмын да ошо. Талип ата чыгармачыл инсан катары колуна домбура алып күйлөрдү черткенди жакшы көрөт. Неберелерин чогултуп, кыргыз элинин дастандарын айтып берет. Атанын айтымында ар бир кыргыз жараны өз элинин тарыхын билүүсү кажет. Кичинекейлер тарыхты дастандар, санжыралар аркылуу батка алат. Ардактуу мугалим атанын үйүндө дайыма кыргыз күйлөрү жаңырып турат. Неберелери да акын атанын ырларын конт коюу менен угушат. Üstelesem termegen oksarsın, yendi kollar kesip toy toylasın, kurban dedim kanadıp toy toylasın. Bul Kurbanbek jaradar bolup ölüm aldida jatkanda uçup baratkan kargalarga karap ырдаган экен. Кандай китептерди, кандай багыттагы чыгармаларды жазасыз? Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Негизинен пенсияга чыккандан кийин жаза баштадым. Буга дагы бир көлкүлүү себеп бар. Мен азыркы аялым менен баш көчөлүк мезгилде ырдап жаза берген экенмин да. Ал şu сактап жүргөн экен буларды. Bir күн эле bir немесин ачып атса карасам bir топ ыр турат да, карасам мен өзүм жазган ырларым. Ana bunu taap aldım da anan oşol sebep oldu men bir жазуучу болушума. Anan şondan başlap ırlar жыйнагымды жаздым. Şu Alça diyarda anan tuğan jerim Kadamjay деген ырlar жыйнагын жаздым. Bundan keyin anan şu Abdükadir Orozbekov'tun nemesini жаздым, авторлар қатары. Andan keyin hazır
даярдап печатка бергеним şu азыр неме Ак Суу дарасындагы Найман урусунун санжырасы. Андан кийин дагы бир Кадамжай кайрыктары деген ырлар жыйнагы. Шул экөө азыр быйыл чыгат деп менин китебимди чыгарып аткан окумуштуулар чыгат деп убада кылышып атат сентябрда. Агай анан санжырада жазат экенсиз. Азыр дагы жазып жатам. Мен мына бу жерде ошол биздин мына Окна Орозбеков айылынын эки дарыянын кошулган жеринде Каншырдактын ордосу бар. Каншырдак ким болгондугу, Каншырдак жөнүндө тарыхый роман жазып атам. Өзүмдүн ишинде дагы ушундай атамдан ушул күнгө чейин кеп кеңештерин угуп, билбегендеримди атамдан сурап, атам бизди ушул балдарга эле эмес, ушу айылдагы тууган урууга дагы, жердештерге дагы ушунчалык керек адам, алардын ушундай кыйналган учурда же сүйүнгөн учурда ушул кыйынчылыктарыны жана сүйгөндө ушу тең бөлүшөт. Дайыма ушу өзүдөгү бар акыл насаатыны элине, тууган уругуна, перзенттерине айтып келет. 24 небере, 26 чебере көргөн Талип ата жаш өзгөчөлүгүнө карабай, азырда күн сайын жаңы китеп үстүндө иштейт. Учурда Ак Суу дарасындагы Найман уруусунун санжырасы китебин басууга даярдап жаткан кези. Өмүрүнүн 44 жылын окуучуларга билим берүүгө арнаган мугалим өмүрүмдүн жетишинче дастан жана санжыра жазуу менен алектене берем. Анткени бул менин алдымдагы парзым, эли журтума арнаган өмүрүм дейт. 25 жылдан бери мен ушул үй бүлөгө келин болуп келип, буларда келин эмес кыздай болуп, ушулардын бардык жакшы тарбияларын, жакшы жактарын өзүмө сиңирип алып атамын. Атам мына мен балдарымды 5 уулум бар, ушул балдарга бардык өзүнүн аталык мээримин төгүп, ушул мен мисалы үчүн сыртта мындай жумуштарда эле жүрөмүн, атак тарбиялап, өстүрүп, мисалы үчүн мал чарбачылык боюнча ошол баягы казык боо, күрмөө дегендерди ушул атам балдарга, неберелерге бардыга үйрөтүп келатат. Ошондой эле мисалы үчүн көчөттөрдү улаганда өзүнүн баягы аталык парзы катары же болбосо улуу муун, ушул кийинки муундарга эстафета катары ушул бардык нерселерди өткөрүп келе жатат. Бүгүнкү каарманыбыз кыргыз элинин көөнөрбөс мурастарын неберелерине үйрөтүүнү колго алган. Чоң ата катары кыргыз элинин жомокторунда айтып берип, жакшы адам болууга үндөп келет. Андан сырткары манас айтууну да үйрөтөт. Мугалим атанын дээрлик бардык неберелери берилүү менен манас айтат. Атанын мына ушундай эмгектери албетте ар бир жарандын жашоосуна өрнөк болот деген ишеничтебиз. Кала бала салдыңар, калар бал турса кашымда, карып калган жашымда убалма калбаңар. Муну айтыбай жакып буркулдады.